УКМК 15-июльда 100 000 долларлык алдамчылыкка шектелип 32 жаштагы жаран кармалганын билдирди. Ал президенттин иш башкармалыгынын башчысы Каныбек Туманбаев менен жакын мамиледе экенин айтып, Көчмөн Сити комплексиндеги курулуш иштерине уруксат алып берүүнү убада кылган. Текшерүү малында анын кеңсесинен 60 000 долларлык жасалма акча жана Туманбаевдин атына жазылган жасалма каттар табылган. Ага карата кылмыш жаза кодексинин 209-беренеси жана 233-беренеси жасалма акча жасоо боюнча иш козголуп, учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Кала башчысы Айбек Жунушалиевдин буйругунун негизинде камакка алынган мэрдин орун басарлары Жамалбек Ырсалиев менен Талайбек Байгазиев иштен бошотулуп, кызматтары жоюлду. Бул тууралуу Бишкек мэриясы билдирди. Маалыматта алардын функциясы департамент директорлоруна өткөрүлүп берилгени айтылды. Эми шаардын отун энергетика комплекси жана транспорттук блогун отун энергетика комплекси департаментинин директору Нургазы Курманбеков тескейт. Транспорт жана жол оңдоо функциясы жол транспорттук инфратүзүм департаментинин директору Уланбек Бейшенбаевке жүктөлдү деп жазылат билдирүүдө. Муниципалитет мындан башка да кадрда көзгөрүүлөр болгонун айтты. Муниципалдык менчик башкармалыгынын жетекчиси Бакытбек Шеримбеков кызматынан бошотулуп, ордуна Талгат Бекбоев дайындалды. Ленин районунун акими Жогорку кеңештин спикеринин бир тууганы Жыргалбек Шакиев да иштен бошотулду. Жаңы аким болуп Тариел Айтиев дайындалды. Эскерте кетсек, УКМК Байгазиев ТЭЦти реконструкциялоо үчүн чет элдик компаниянын кызыкчылыгын көздөйм деп 35 000 доллар акча алганын айтып кармаган. Ал эми Ырсалиев кызматтык абалынан кайнаттык менен пайдаланып, мамлекетке 2 979 889 сом зыян келтирген деп камакка алынды. Улуттук коопсуздук комитети Бишкек шаарындагы жол курулуштарынын сапатына байланыштуу тергөөгө чейинки текшерүүлөрдү жүргүзүп жатканын билдирди. Маалыматка ылайык, бул чаралар социалдык тармактарда жолдордун сапаты боюнча сын пикирлердин көбөйүшүнө байланыштуу көрүлүүдө. 2024-жылы Борбор каланын негизги көчөлөрүн оңдоого 1,38 миллиард сом сарпталган. Ал эми 2025-жылга 5 миллиард сомго жакын каражат каралган. Бул буга чейин болбогон ири каржылоо экенин мекеме баса белгиледи. УКМК азырынча аткарылган иштердин сапатын, көлөмүн жана долбоордук сметалык документтерге шайкештигин комплекстүү экспертиза аркылуу текшерип жатат. Эгерде жол курулушунда мыйзам бузуулар, сапаттан тайгандар же бааны ашыкча көрсөтүү фактылары аныкталса, тиешелүү адамдар мыйзам чегинде жоопко тартылаары айтылды. Төө ашуудагы тоннелдин айланасын иретке келтирүү иштери башталды. Бул тууралуу Транспорт жана коммуникациялар министрлигинен билдиришти. Подрядчы компаниянын техникасы жерди түздөп, аталган участокто аң чөнөктөр жамалууда. Бишкек-Ош жолундагы тоннелдин кире беришинде автоунаалар үчүн токтотуучу жайлар, эс алуу аймактары жана сүрөткө түшүү зоналары, ыңгайлуу шарттар менен дараткана куруу пландалууда. Жол кыймылына ыңгайлуу шарт түзүү максатында күзгө чейин тоннелдин эки тарабы тең иретке келтирилип, асфальт төшөө иштери толук бүткөрүлмөкчү. Ички иштер министрлиги такси кызматына карата талаптарды иштеп чыгып, токтом долбоору коомдук талкууга чыгарылды. Документ жолдогу коопсуздукту жогорулатуу, такси жана автобустар менен кызмат көрсөтүү сапатын жакшыртуу максатын көздөй турганы айтылган. Токтом долбоорунун урунтуу учурлары оң рулдуу унаа менен коммерциялык негизде жүргүнчү жана жүк ташууга тыюу салынат. Таксилерде таксометр орнотулуп, заказдар үчүн интернет платформалар же мобилдик тиркемелер колдонулат. Лицензия алуу үчүн айдоочунун 3 жылдан кем эмес тажрыйбасы, камсыздандыруу полиси, техникалык жана медициналык кароо жана соттолбогондугу боюнча маалым каттары болушу керек. Таксиде айдоочунун аты жөнү, унаанын маалыматы жана лицензия номери көрсөтүлгөн табличка болушу керек. Айдоочулар таза жана тыккан кийиниши шарт. Эгер жүргүнчү документтерин, акчасын, жеке буюмдарын унаага унутуп калса, айдоочу бул тууралуу ошол эле кардарга же диспетчерди кызматка билдирүүгө тийиш. 20-февралда Садыр Жапаров таксилердин ишин лицензиялоо боюнча мыйзамга кол койгон. Документ 20-августтан кийин күчүнө кирет. Агартуу министри Догдургүл Кендирбаева STEM сабактарынын сааты узартыларын билдирди. Бул тууралуу ал 12 жылдык билим берүү боюнча жалпыга маалымдоо каражаттарына берген маегинде билдирди. Министрдин айтымында, учурда Кыргызстан расмий түрдө 12 жылдык билим берүүгө өттү. Бул реформанын алкагында өлкөдөгү билим берүү тармагында бир катар өзгөрүүлөр орун алды. Жаңы муундагы окуу китептери иштелип чыгууда. 2025-жылы жаңы окуу китептерин чыгарууга 744 миллион сом бөлүнгөн. Китеп даярдоого 2000ден ашык адистер, мугалимдер, илимпоздор
доктор, мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын адистери катышууда. Ошондой эле бардык окуу китептери мамлекетке таандык болот. Мындан тышкары азыркы тапта Азия өнүктүрүү банкы менен биргеликте кыргыз тили боюнча бала бакчадан баштап орто мектепке чейин окуу китептерин түзүү боюнча инвестициялык долбоор ишке ашырылууда. Мугалимдерди колдоо жана кайра даярдоо боюнча иштер жүрүүдө. Мугалимдер жаңыланган окуу программалары менен иштей башташат. Бул багытта министрлик алар менен тыгыз иштешип, аларды окутуудан өткөрүүдө. Мындан тышкары мугалимдердин айлыгы окуучулардын жетишкендигине жараша өзгөрөт. Билим берүү тармагын санариптештирүү иштери жүрүүдө. 2025-жылы алгачкы ирет балдарды 1-класска электрондук каттоо түндүк системасы аркылуу ишке ачты. Ошондой эле электрондук аттестаттар жана күндөлүк улуттук электрондук күндөлүк ишке кирди. Мугалимдик кесиптин кадыр баркын көтөрүү иштери болууда. Президент 2026-жылдын апрелинен жана октябрынан баштап мугалимдердин айлыгын 2 этап менен кескен жогорулатуу тапшырмасын берген. Муну менен катар талаптар да өсөт. Ошондуктан быйыл педагогикалык адистиктерге тапшырууга босоо балл 130га көтөрүлдү.